негизи көп өнөргө ээ экенин баарыбызга белгилүү. Ар кандай тармакта орун ээлеп, дүйнөнү дөңгөрөтүп келип жатат. Жана бүгүнкү Атайын Кутман таң көрсөтүүсүнө даярдаган сюжетти көрүп, өсүп келе аткан өспүрүмдөр жана чоңдор арасында да кандай таймаштар өтүп жатканына чоо күбө боло аласыз. Бишкек шаарында жайгашкан Эмгек резервинин стадионунда жаа атуу боюнча мелдеш өттү. Жалпы 40 спортсмен катышып, бирок биринчи турдан өткөн соң финалга эң мыктылары гана жете алды. Мен жаа атып жүргөнүмө 1 жыл болду. Бул спорт мен кызыгып келген бияка. Ошондуктан бул олимпийский спорт болгондуктан бул олимпиадага чыгам деп максат койгом. Ошондуктан бул олимпиадага чыгыш үчүн бул спортко келип, машыгып жатып, ошондой орунга 3-орунга ээ болдум. Негизи спортту көбү баштап жана баары ийгилик жарата албаганын билебиз. Анткени машыгуулардан тышкары дүйнөлүк аренада сенин күчтүүлөрүнүн арасынан суурулуп чыгып жана андан ары жеңиш жаратып келишиң керек. Анткени дүйнө жүзүндө коомчулук сенден өзгөчө жыйынтыктарды күнү-түнү күтүп турат. Тренерибиздин бизге кылып өткөн мээнети, бизге бөлгөн көңүл бурган убактыларын биз текке кетирбей, биз өзүбүзгө жакшы алып калдык десек болот. Бул тренерибиздин не только жаага гана үйрөткөн жок, жашоого гана да бизге умтулганга, кандай жашоого, үй бүлөгө кандай болушка бүттүгүн турмушту үйрөтүп кетти десек болот. Ийгиликтер көп, Казакстанды утуп келе атабыз. Анан эмки жылы өспүрүмдөр арасында олимпиадалык оюндар болот. Ошого азыркы убакта катуу машыгуулар жүрүп атат. Ал жака буюрса өзүбүздүн командабызды коебуз деп убада беребиз. Негизи турнирдин эң башкы максаты бул эскертүү. Спорт чөйрөсүнө чоң салым кошуп кеткен. Жаа атууну республикабызда жандандырган футбол мугалими Карабаев Мамытбек Казыгулович жана СССРдин спорт чебери Холодов Анатолий Ивановичтин сый урматына арналат. Башында бул башталган себеби эмне үчүн жаа атуу, эмне үчүн ушул спорт. Атам өзү физкультурный академияны бүтүп, өмүр бою ошо тренер болгусу келген. Анан кийин кайсы спортту баштасам, кандай кылсам деп анан кийин бир жолу мындай кокустан эле болуп калды. Телевизордон дүйнөлүк чемпионатты көрүп калдык жаа атуу боюнча. Анан аябай жактырдык. Жактырып анан атам кой баштайын деп анан кийин изилдей баштадык. Изилдесек Кыргызстанда деги эле жок экен мындай бир. Бирок Кыргызстандын менин оюмча тукумунда бар, канында бар негизги бул спорт. Ошол себептен биринчи жай издедик жаа атканга, кийин ошо жаалардын өздөрүн издедик, анан машыктыруучу издедик. Ошентип акырындан 1 жылдын ичинде биз толук чогулттук, колдон келишинче. Баардыгы бул жерге атам ошо өзүнүн акчасына кылып, бул негизги баардыгы максаты акча табуу эмес, эң негизгиси бул ушу спортту өнүктүрүү, жаштарды спортко чакыруу, спорттун түрүн бир жакшы бир деңгээлге көтөрүү. Алгачкы 1951 жылы Анатолий Холодов совет учурунда жаа атууну жандандырам деп биздин республикабызда ар кандай атайын семинарларга катышып, тажрыйба топтоп, мыкты курал жасоочу болуп иштеген. Кандай күч жумшаганын бир тууган карындашы айтып берет. Мы с Анатолием Ивановичем спортсмены прошлого века. Биз бир тууганым Анатолий экөөбүздү өткөн кылымдын спортсмендери деп атасы болот. Ага себеп спорт менен машыгуу акысыз болгон. Кандай гана спорт түрүндө биз өзүбүздү сынап көрбөдүк. Жана жакшы көргөн ишти таштоого жол бербей, колдоп чыккан Карабаев Мамытбекке өзгөчө ыраазымын. Анткени ал бул демилгени алып чыкпаса, жаа атуу Кыргызстанда бүгүнкүндөй маанилүү деңгээлде болмок эмес. Его воспитанники продолжали, организовали этот турнир. Это большая благодарность мне. Для меня Холодов Анатолий Иванович — это мой дедушка, который... Мен үчүн Холодов Анатолий Иванович чоң атамдай болгон киши эле. Жан дүнөмдү түшүнгөн, спортко мени тарбиялап чыгарган. Качан болбосун мага ишенген. Биз алгачкы ийгиликтерди жаратып баштаган соң, ал бизди карап, эми өкүнбөйм деп калчу. Анткени жаа атууну улантуучу шакирттерим турат деп. Биз үчүн бул чоң сыймык. Кесиби боюнча юрист болсо дагы спортко кызыгып гана эмес, чемпион болуп турган жаачынын оюнуна көңүл бурдук. Мен көптөн бери эле ошо жаа менен атканга негизи кызыгып жүргөм да. Анан кийин бул спорт мындай мынча белгисиз болуп турган, ошондуктан билген эмесим каяка барышты. Анан социалдык тармактардан ушинтип мындай жарнама катары айтканда сразу жазылып келдим. Бул мага спорт аябай жагат, коо спорт деп айтсам болот. Анткени бул жерде машыгасың дагы, анан өзүңдүн координацияңды башка дагы мындай башка маданиятты үйрөнгөнгө жардам берет да.
Жаштар жана өспүрүмдөрдүн арасына бир нече жылдан бери машыгып жүргөн спортчу кыздар да биринчи, экинчи орунга ээ болушту. Мен болсо 4 жыл машыгып, жаа боюнча 4 жыл машыгып жатам. Азыркы убакта чемпион болдум, биринчи орунду ээледим. Ошондуктан мен ата-энеме, тренерлериме чоң ыраазычылык билдирем. Мен жаа менен машыгып жатканыма бул экинчи жыл болду. Бул 2 жылдын ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетиштим деп айтсам болот да. Жана азыркы учурда мен экинчи орун алдым. Бул суукка болду деп айтпайм, өзүмдү мындай бир аз алдырып койдум деп айтсам болот да. Анан ошо мен ыраазы билдирем, бул агайыма билдирмекмин. Ар дайым жанымда колдоп, көптөгөн соревнованияларга, ушундай таймаштарга алып чыгып турганына чоң ыраазымын. Нуриза Жолдошбаева, Азиз Абдылдаев, Акбермет Осмонкулова, Кунмантан көрсөтүүсү.